орус унааларын күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө мына эми кезек дагы ушул унааларга келип калды. Биз Жапалак унаа базарындабыз. Ош шаарындагы бүгүн 15 ноябрь 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Унаалар көп. Байкап турганыңыздардай, адамдар да аябай көп, сатармандар дагы, алармандар дагы. Мен оюмча видео кызыктуу эле болот. Акырына чейин үзбөстөн көрүңүздөр. Ким билет, сиз издеп аткан унаалар дагы арасынан чыгып калышы мүмкүн. Мо Нивадан баштайлы анда. Мындай защитниктери бар экен, темирден атайын. Заводской эле окшойт. 1999 жылы чыгарылган, объем 1.6. Айтылыш баасы 150 000 сом деп атат. Кара 07-лерди да сурап алат элеңер комментарийде. Кара, ак, күмүш түстөгү бардына тарткан аракет жасаймын. Мо карага кайрылсак, семеркага. Мындай куюлган дистерде азыр мындай чаң басуулай болуп эле турат. Ошого уна ичинен начарраак көрүнүшүп калышы мүмкүн. 4 дөңгөлөгү тең кышкы. 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6, есим байланыш номер 558 63 01 00. Евро ручкалар. Отургучтар мындай кожаный чехол кадалыптыр. Рулю да приоранкын коюлуптур. Пульт менен ачылабы багажниги? Жакшы. Мынандай сабвуфер дагы бар экен. Усилителдер дагы аябай күчтүү. Жакшы. Жакшы. Шум изоляция болгон окшойт а? Гидравлика дейт рулюда. Мына байкаганыңыздардай глухой үн угулуп атат. Неси? Автозапуск дагы барбы? Автозапуск, сигнализация ошолору дагы бар экен. Айтылыш баасы 250 000 сом деп атат. Мына эми күмүш түстөгү 07. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы. 2010 жылы чыгарылган, объем 1.6. Так, азыр. Так, дверной карталар да жакшы, бүтүн. Жаракка жыртылган жерлери да жок. Айтылыш баасы 210 000 сом, а? ВАЗ-2107, бул да кичине тюнингтелип жасалган. Мына фарларын көрсөңүздөр, линзовый. Ушундай куюлган дистерде 4 дөңгөлөгү тең жайкы. 2007 жылы чыгарылган, телефон номерлери. Так, салонун көрсөтөлү. Мынандай спортивный отургучтар. Пионер магнитола коюлган. Так, айтылыш баасы 170 000 сом болду. ВАЗ-2107. 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 150 000 сом деп. Кагазында да жазылып турат, жакшы. Төрт дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлору жакшы. Салонда көрсөтүп коелу кыскача. Бул жакта да 1.04 турат. 4 дөңгөлөгү жайкы, бирок тамдын үстүндө көрүп атасыздар, кышкы дөңгөлөктөр бар экен, аларда жаң эле экен, шыптар менен кошулуп. Инжектор 2007 жылы чыгарылган, баасы 180 000 сом. Дөңгөлөктөрүн да көрсөтө кетейин.
салону. Бал кылыштыбы? Болдубу же боло элекпи? Канча кылып атшы көтөрдү? Эси ояка чыгып кетти деди. Эси билет окшойт. ВАЗ-2106 мындай кара түстөгү куюлган жисте 4 дөңгөлөгү тең жайкы. Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2004-жылы чыгарылган, объему 1.5. Карбюратор эле, а? Карбюратор. Мынакей баасында жазып коюптур, 130 000 сом. Эсин бир 110 000 сом боло турган, мынакей айтта кетти. 550 76 44 47 номеринде эси. ВАЗ-2107 2008-жылы чыгарылган, объему 1.6. Эсин байланыш номери 500 00 20 97. 110 000 сом деп жазып койгон. Маалымат кагазында. ВАЗ-2106 Багылсак болбойбу? 1988-жылы чыгарылган, объему 1.5. Баасы 90 000 сом. Эсин байланыш номер 557 24 24 88. Ушунун жанында мына күмүш түстөгү 07. 2012-жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 180 000 сом. Дөңгөлөктөрү деле жакшы. Мындай сезонка экен. Машина кейжи. Нива 2002-жылы чыгарылган, объему 1.7. Мына эсин байланыш номерлери. Россиядан алып келдирдиңизби же биякта эле айдап жүргөнсүзбү? Бул өзү күздө келген экен. Күздө келген. Жазда алган майда. Былтыр күздө келген, а? Октябрда келген экен. Былтыр октябрда келген. Дөңгөлөктөрү деле жакшы, протекторлору. 1 жыл болуп калыптыр да айдап атканыңыз, а? Сиз майдан бери. Өз келгенде 1 жыл болуп калыптыр. 230 да отаса? 230 000 кеми бар дейт. Да 107 турат. Кичине кузовной иштери бар экен. Өз көрүнүп эле турса керек сиздерге. 2003-жылы чыгарылган, карбюратор болуш керек бу. Объем 1.6, баасы 75 000 сом. Эсин байланыш номери 776 203 737. Мына дагы бир кара түстөгү 07. 2010-жылы чыгарылган, объему жок жазылбаптыр. Баасы 130 000 сом. ВАЗ-2114 Өзүң кандай? 2004-жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы 100 000 сом. Эсин байланыш номери 700 03 03 82. ВАЗ-2107 2011-жылы чыгарылган, объему 1.6. Дөңгөлөктөрү жакшы, протекторлору жайкы экен. Салону айтылыш баасы 210 000 сом деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы айта кетейин. Мен 90% айтылыш гана баасын айтам, көбүнчөсү. Бир эле айтылып калса ошол эле баа менен такалып калбайт. Дагы эгер кызыксаңыздар, ошол унага жаккан бир унага
өзүңүздөр да ээси менен байланышып боло турган бааларында сурап алсаңыздар болот. Өзүңүздөр мындай сүйлөшүп дегендей. Мага кээ учурларда мындай болот. Кандай десем, баягы көпчүлүк ошол сүйлөшүп алабыз, ошол сатып ала турган адам менен деп коет. Кемин сурасаң боло турган баасын айткыла десем, ушундай жооптор болот көбүнчөсү. Lada Priora. Дөңгөлөктөр төртө тең ушундай абалда. 2008-жыл, объему 1.6. 230 миң сом деп атат. Анан ээси 220 миң сомго сурады, бербедик деп атат. Ошо 220 миңден кичине кошсо берет экенсиңер да. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, электро күскүлөр, блокировка эшиктерин автоматтык түрдө. Анан кийин бул жакта болсо корректировка фар. Airbag жок окшойт, а? Жок экен го. Тиктирип эле койгонсуңарбы? Атак барбы? Бар экен, мына айдоочуда. Жакшы. ВАЗ-2106 Россия транзит номеринде. 2002-жылы чыгарылган 06 мотордо. Басы 80 миң сом. Ээсинин байланыш номери 779 05 45 05. Нива. Эки миңчи жылы чыгарылган, объему 1.7. Басы 180 миң сомбу? 180 миң сом деп атат. Ээсинин байланыш номери. Lada Priora hatchback. Эки миң тогузунчу жылы чыгарылган, объему 1.6. Мына жабуу экен. Мында көрсөтүп коерем. Подлокотник. Так, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, электро күскүлөр. Басы 200 миң сом. Боло турган басыбы? ВАЗ-2107. 4 дөңгөлөк тең ушундай, все сезонка экен. 2010 жылы чыгарылган. Ээсинин байланыш номери. Анан боло турган баасында жазып койдум деп атат. Ээси 155 миң сом. Дизгинделе тартып бериңер. 2011-07. ВАЗ-2107 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2011-жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы 180 миң сом. Кеми бар дейт.